Бул чыгармачылык процесси татаал нерсе. Алам Алпы Айтматов. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов көзү тирүү болгондо бүгүн 12 декабрда 94 жашка толмок. Жазуучунун туулган күнү жана адабият күнүнө арналып бүгүн Улуттук илимдер академиясында кыргыз жазуучулары жана Чыңгыз Айтматов аталышындагы кыргыз-казак окумуштуулары, акын жазуучулар, илимий интеллигенция өкүлдөрү катышкан илимий жыйын болуп өттү. Анда Залкар жазуучунун жарык көрбөй калган чыгармаларынан турган 12 томдук кыргыз-орус тилинде жарык көргөн жыйнагынын бет ачары болду. Бул жолу басылганы орус тилиндеги 12 томдугунда 12-чи тому жазуучунун үй бүлөсүнөн алынган жарык көрбөй калган бүт элек чыгармалары камтылды. Орус тилинде экен ал чыгармалар негизинен. Аны биз ошол орус тилиндеги 12 томдуктун 12-чи томуна басылып чыкты. Ал «Свидание с сыном» деген чыгармасы бар. Биринчи бөлүгү орус тилинде жарык көргөн, кыргызча «Кусалык» деген ат менен кичинекей чакан аңгеме. Ошол «Свидание с сыном» дегендин экинчи бөлүгүн үй бүлөсү тарабынан бизге тапшырылып, ошо академик Абылдажан Амантурович ошол карап чыгып, анан ошо басмага сунуш кылды. Бул ушул жыйнактын ошол 12-чи томуна «Чогор жана жер» өзүңүздөр угуп жүргөнсүздөр, дагы бир чыгармасы ошо жарыкка чыкпай калган жана «Золото и снег» и «Смерч» деген киноповесть, 3-4 чыгармасы ошол жарыяланбаган кол жазмалары ошолор басылып чыгып атат. Иш чарага Казакстандан дагы бир топ өкүлдөр келген. Алар Муктар Ауезов Айтматовдун чыгармачылыгына кандай таасир этсе, Айтматов дагы казак адабиятына жарыгы көп тийгендигин, аны казак эли да баалап, урматтап карай тургандыгын айтып, жазуучуну эскеришти. Кыргыз адабиятынын аскан алып тулгасы касындагы бауырлас казак адабиятына да үлкөн шарапаты тийген. Әу баста қазақтың ұлы жазушысы Муктар Ауезов Чыңгыз Айтматовтың талантының ашылуына қандай жағдай оң батасын беріп, жол сілтеп, қамқор болған болса, кейінгі тұста Чыңгыз Айтматов та қазақтың жазушыларына, қазақтың бүкіл қалам ұстаған қаламгерлеріне үлкен демеу көрсеткен. Айтматовдун «Менин жашоомдо 2 Муктар болду» деген сөзү бар. Алардын бири Муктар Авезов болсо, ал эми бирөөсү Муктар Шаханов деп айткан. Казак эл акыны Муктар Шаханов дагы Кыргызстанга келген ар сапарында Ата Бейит мемориалдык комплексине барып, Залкар жазуучуга Куран окуп кетет. Жана аспаз досум Чыңгыз Айтматов болду. Сол Чыңгыз Айтматов о дүнүйөгө кеткелі бери мен жалгыз калган адам сыяктуу жүрмүн. Бұл екі елдің байланысын жасауға, елдік ұлттық мүдделерді басына тұруға Чыңгыз Айтматовтай адам болған жоқ. 12 декабрь 2011 жылдан тартып Улуттук адабият күнү деп белгиленип келет. Ал Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган, белгилүү акын Алкул Осмоновдун көз жумган күнүнүн урматына арналып, кыргыз адабиятынын чыгармаларын сактоо, өнүктүрүү жана жайылтуу максатында кабыл алынган. Гүлзада Абдрахманова, Жекшен Мусаев, 7 канал.